Ош шаардык кеңешинин депутаттары чуу дегенде эле 2018-2019 жылга карата күз-кыш мезгилине даярдыктарды баштады. Алар жылуулуу убагында берилгени менен талаптагыдай ысыбайт деп айтышты. Бул неге мен билбейм. Бул менин үйүмдүн системасы начар экен. А баштарыңызчы. Ошол жакта жылуулук өзү жакшы эмес. Көп кабаттуу үйлөр чапа-чейип келет бүгүнкү күнгө чейин. Ар бир депутат өзүңөр деле көрдүңөр басым жасап атат. Ошол эле жылуулук жеткиликтүү жетпей атканы бул бир. Экинчиден кайра эле электр приборлорунун колдонуп атып туруп эки жолу жылуулукка төлөп ататышат да. Бул карапайым элге абдан эле бул оор келет. Var emniyet ısıvaydatlar birinci deputat soru veriyorlar. Ülkeler emniyet ısıvaydatlar çağıracağımızda ısıvaydat. Ama ne yapıyorlar? Var 400 үй, асалдар үйлер. Кала башчысы элдин эсебинен Хан Сарайлардагы жылуулук алып келгенин, шаарды жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу максатында быйыл аларга жылуулук берүүнү токтотуу тапшырмасын берилгенин айтты. Учурда 400 Хан Сарай борбордук жылуулук системасынан чыгарылган. Ал үйлөрдүн ээлеринин дебютердик карызы бар экени да аныкталган. Кепанын кылатман иши абоненттерди көбөйтүп, кошумча каражат таап, өзүнүн чарбасын өркүндөтүп. Макулсуздарбы? Эми биз азыр алып мына бай экендер 100 саат бою түрүп туруп, анын теплосун кырып салат. Мен бай элдин душманы. Силер айтып атпайсыздар, часын үйлөр боюнча туманда, урматтуу депутаттар, адилеттүү бош керектер. Элдин атынан сүйлөбөс деген укук берилген. Бирок элге дагы туура түшүндүрүп калсын. Адилеттүү түшүндүрүш дагы силердин милдетиңер деп ойлойм. Эмне үчүн калган элдин эсебинен ошондой 400 үй ысыш керек да, мына суроо. Акчады. Эгер, пожалуйста, буларга ошо спецстоимость менен төлөп келишимдерди түзө турган болсо, 5000ден ошол баягы келишимдер түзө турган болсо, анда булар акча тапсын. Эл өкүлдөрү тарабынан эски өз ишин так аткара албаган жетекчилердин ордуда каралышы керек деген сунуштар айтылды. Кала башчысы эски кадр, жаңы кадр дебестен өз ишин билген жетекчилер менен иштешүүнү уланта берерин билдирди. Калай Назарбаевич, биз сизди шайлаганбыз, биз сизге каршы эмеспиз. Эски команда менен иштеп атасыздар, мен айтайын дегенимче. Сизге сунуш берилсе, бир ишти жылдырайын дебесе, депутаттарга жар кеңешке кайрылбаса, bu şartlardan kanda çalışma. Biz eski komanda, can komanda dememiz gerek. Eski işleyip durmakta, eskiler de işte verir. Canlısı gelir, erken günlük mezeklerini alıştırılır. Biz soşunduk. 2 saatка созулган маселе жыйынтыкталып, шаардагы жылуулук берүү ишканалары кышка толугу менен даяр экендиги айтылды. Аба ырайына байланыштуу төрөт үйүнө жана айрым балдар бакчасына жылуулук берилген. Эми 1 ноябрдан баштап көп кабаттуу турак үйлөргө жылуулук бериле баштайт. Ал эми население боюнча өзүңүздөр уктуңуздар, азыркы эмеде 1 ноябрь күнүнөн баштап бул эми айткан сөзү 31 күнү түнкү саат 12 өткөн күнү уже 1 ноябрь ошо убакыттан баштап жылуулук Ош шаарда берилишти баштайт. Эми азыр айтканда мен кээ бир бул айтып атканда кээ бир депутаттардын пикири менен туура келбейт. Потому что жылуулук камсыздоо ишканасы бүгүнкү күндө биз маалымат каражаттардан көрсөтүп келатабыз. Башка жактардан айтып келатабыз, жылуулук берүү боюнча толугу менен даяр деп ишендирип айтып кете алам мен. Жыйында депутаттар тарабынан тазалык ишканасынын ишине да сын айтылды. Техникалардын эскилиги иштин натыйжасына кедергисин тийгизип жаткандыгын кала башчысы айтып өттү. Эгерде жетекчилер өздөрүнүн ишин так аткарса, биз шаардын өнүгүүсүн колдоп берен чек керек. Биз неме займаемся этебиз? Биз күнүмкү бытовой нерселерди займаемся этебиз. Ал негизинен ушунча деңгээлге түшкөндө мен дагы өзүмө өкүнөм. Ош шаарындагы муниципалдык аймактык башкармалыктарды түзүү боюнча да маселе коюлуп, депутаттар колдоду. Эми аймактык башкармалыктардын иши жакшыра турган болду. Ош шаардык мэриясы бизге сунуш берген. Негизи бул керектүү нерсе, себеби биринчиден МТУ болгондо булар келүүчү кадрлар бардыгы мамлекеттик кызматтардан конкурстан өтүп келет. Демек ал жерде интеллектуалдык деңгээли бар, жогорку билими бар, тажрыйбасы бар адамдар келет. Андан сырткары айлык акысы да көтөрүлөт ал жерде иштегендер. Бир гана жанагы азыркы мезгилдеги аймактык кеңештерде билесиздер да, бир кайсы бир иш чараларды өткөргөндө гана пайдаланчубуз. Бүгүн биз ушул маселени чечиши менен биз ойлойбуз, аймактык кеңештердин ролу чоңойот. Элге кылган кызмат. Анда кызмат депутаттар токтомот
Ошентип 5 саатка созулган сессияда жыйынтыкталды. Коюлган 9 маселенин баары каралды. Депутаттар айрым жетекчилердин жумушорду каралышы керек деген пикирлерин да айтышты. Кала башчысы бардык иш мыйзам чегинде болоорун түшүндүрдү. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар. Негизи катары доостук макул депутаттар